Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Так, балдар, бүгүнкү сабакты баштаардын алдында жагымдуу жагдайды түзүшүбүз керек. Ошон үчүн үлгүнү карап туруп бирибизге комплимент айтабыз. Кана, баштагыла. Сайкал, мен сенин акылдуулугуңа, сулуулугуңа суктанам. Рахмат, Үлгүз сен абдан морге жана сулуу кызсың. Алия, мага сенин көздөрүң абдан жагат. Рахмат, Медина, мага сенин көргөнүң жагат. Рахмат. Вера, сен аябай сулуу кызсың. Рахмат. Эжеге, сен акылдуу жана жакшы кызсың. Айыр, мен сенин боюңа суктанам. Айгерим, мен сенин адаттуулугуңду жакшы көрөм. Рахмат. Настя, мен сенин көзүңдү абдан суктанам. Рахмат. Айгара, сен жакшы жолдошсуң. Жакшы. Мантур, сен абдан кыйын баласың жана ар бир сабакта жакшы жооп бересиң. Жомарт, мен сенин билимиңди баалайм. Мен сен акылдуу жана кудуртуу кызсың. Рахмат. Демек, мен сабаган жакшы маанай калам. Рахмат, бирибизге жакшы маанайды кааладык, э? Балдар, эми ушул үй тапшырманы суроордун алдында биз дайыма колдонуп жүргөн үлгүнү көрсөтөбүз. Кантип баалайбыз? Гүлкыз, айтып койсоң, кандай болгондо эмне кылабыз? Бир жылдыз бергенде айтып бериш керек. Эмне үчүн бир жылдызды бердиң? 2 жылдыз бергенде айтып беришиң керек. Эмне үчүн биринчи жылдызды бердиң жана экинчи жылдызды бердиң? Андан кийин өзүңдүн сунушуңду айтышың керек. Эң жакшы. Бир жылдыз эмес, биринчи жылдызды дейбиз, анан экинчи жылдызды деп айтабыз. Эң жакшы. Мен үйгө силерге кандай тапшырма бердим эле? Пайдалуу жана зыяндуу тамактар. Так, Настя, айтып койчу, бул эмне? Карагат, кымыз, Булар эмнелер? Жашылчалар, анан дагы эмнелер бар экен? Жемиштер. кулпунай, Ооба. алма, сарымсак, Сарымсак. Дагы эмне деп айтабыз сарымсакты? Чеснок дейбиз. өрүк, алча, помидор, Анар. Бул дарбыз. Так, жакшы. Мына ушулардын баары биз айтабыз эмне деп? Пайдалуу тамактар деп. Отура кой. Кана, Вера. Бул эмне? Ышталган балык. Кайталачы. Ышталган балык. Кирешки. Борсок. Суусундуктар. Так, кандай суусундуктар? Андан кийин таттуулар. Бу кандай суусундуктар? Газдалган суусундуктар. Так, бул пончиктер экен, Колбаса. Пицца. Жакшы. Так, мына балдар бир сыйра кайталап алдык, пайдалуу жана зыяндуу тамактарды. Эми мен эки топко бөлүп туруп, силерге пайдалуу тамактар жөнүндө маалымат алып келе дегем, силерге болсо зыяндуу тамактар жөнүндө маалымат алып келе дегем. Анткени биз силер менен азыр ден соолук модулун өтүп атабыз, Баардык нерсе ден соолугубузга байланыштуу. Кана, пайдалуу тамакты ким баштайт? Силер жакшылап уккула, суроода бересиңер, анан баалайсыңар. Кана, кимиңер баштайсыңар? Гүлкыз, баштай кой. сасык тумоо, ангина, болуп ооруганда малина аябай пайдалуу жана жардамга келген өсүмдүк. Курамында магний жүрөктүн иштөөсүн жакшыртат. Медь, калий, клетчатка, пектин, темир, С, Б жана ПП витаминдери бар. Иммунитетти чыңдайт жана бөйрөктүн иштөөсүн активдештирет. Малинада 10% кант бар. Так, жакшы. Так, дагы ким айтат? Алия. Сабизде көптөгөн сулуулук витаминдери жана пайдалуу минералдык заттар бар. Сабизди жүрөк ооруларды жеген жакшы жыйынтык берет. Ошондой эле сабиз онкологиялык оорулардын алдын алууда колдонулуп, көзгө эң пайдалуу азык. Эң пайдалуу жашылча экен. Медина. Алма абдан пайдалуу жемиш. Алмада крахмал, шекер, кичи элементтер, бор, темир жана башкалар бар. Алмада А, С, Б1, Б2, Б6, Пе витаминдери бар.
Алма рак оорусуна каршы. Алмада дезинфекциялык сарттар бар. Алмада көп шекер, бирок көп шекер болсо дагы карабай шекер диабетине пайдалуу. Алма грипп А деген ооруга каршы. Так, шекер диабети эмес, кант диабети деп айтабыз. Так, жакшы. Эми бул жактан, так, сен да айтып коесуңбу, кичине кошумчалап кой, анан тигил зыяндуу зат тамак аштарды угалы. Авокадода витамин Е, В, А, С, К, ПП, минералдар. Кальций, фосфор, калий, темир, натрий, күкүрт, хлор, йод, магний жана пайдалуу майлар бар. Авокадода адамга абдан пайдалуу өзгөчө жүрөк, катаракта, кант, диабет ооруларга Пайдалуу. Жакшы. Так, пайдалуу тамак аштарды билдик. Эми силер зыяндуу кайсы тамактар биздин ден соолугубузга зыян экен? Так, Адель. Колбаса ден соолукка зыян. Анткени ал химиялардан жасалат. Колбасанын курамы: өсүмдүк май, кургатылган кан, өлүп калган удун эти, натрий жана гидроколоид. Булардын баары адамдын ден соолугуна зыян. Мисалы, гидроколоид бул стабилизатор. Ал клей менен сууга окшош. Натрий бул эң коркунучтуу консервант. Колбасаны бир айда бир жолу жесе болот. Эгерде көп жесе, анда ар кандай жаман оорулар пайда болуп калат. Мисалы, ашказан рагы. Так, жакшы. Настя. Колбасада, сосискада майды көп өлчөмү жасалма комушча азыктар жана туз бар. Айрым окумуштуулардын пикири боюнча колбаса жана сосискада берген даам наркотикке көнүнүү жана көптөргөн окууларды жакырат. Ооруларды. Бул азыкты такай жергенде нерв системасын бозуп алуу коркунучуна душар болушат. Так, жакшы. Дагы зыяндуу тамактардан кимиң? Айгерим. Кошумча даам берүүчү жана туз берүүчү жасалма кошумчалар кошулат. Жүрөк жана кан тамыр оорулары, ашказан жана ичеги оорулары, зат алмашуунун бузулушу жана семизүүчү булардын баары майонез көп пайдалангандын жыйынтыгы. Так, демек майонезди азыраак пайдаланышыбыз керек экен. Айдана. Кантты эч кандай витаминдер, минералдык азыктарды жок. Ошол эле убанда ал өтө нарыялуу азык болуп эсептелинет. Кумшекер көптөгөн оорулардын себепчиси болот. Кант диабети, семирүү жүрөк тамыр оорулары, бөйрөк анан тибетте тил оорусу. Кандай? Кайсы оорусу? Тил оорусу. Ошондой эле организмде ар кандай инфекцияларга каршылык көрсөтүүсүн төмөндөтөт. Так, жакшы. Аны кимди угуп коелу? Анткени колбасаны бул экөө бир теманы толукташты да. Зыяндуу тамактардын бири бул тез даярдалуучу кесме. Бульон кубиктери тез даярдалуучу тамактар бүтүндөй эле химиядан турат. Буларда даамды күчөтүүчү жана жагымдуу жыт берүүчү кошумчалар бар. Бул боёо, туздун көп өлчөмү бар. Айрыкча тез даярдалуучу кесменин өзүнүн желим идишинин үстүнө эле кайнак сууну куюп жеп алганыңызда организмге чоң зыян келтирген болосуз. Так, жакшы, отура кой. Так, кана, биринчи топ зыяндуу тамактарга баа бергилечи. Кимге кандай баа бересиңер? Жылдызды ыйгарасыңарбы? Кана, Гүл кыз, сен кимисине баа бересиң? Баалагыла? Мен Настяга 2 жылдыз берем. Биринчи жылдызды жакшы үй тапшырманы жазып келгенине берем. Экинчи жылдызды жакшы окуганына берем. Менин сунушум Настяга көбүрөөк кыргызча сүйлөсүн. Жакшы. Так, дагы Меримге сунушуңар барбы? Жылдыз бересиңерби Меримге? Мен Меримге 1 жылдыз берем. Анткени Мерим абдан жакшы айтып берди. Менин сунушум Мерим сен көбүрөөк кыргызча сүйлөшүң керек. Сүйлөшүң керек. Так, жакшы.
Андан кийин дагы кимибиз сүйлөдүк элек? Так, Вера, Так. Кана, ким берет? Айдана. Мен Верага 1 жылдыз берем. 1 жылдыз берем, анткени сабакка абдан жакшы даярданып келиптир. Бааладык, үй тапшырмасын бүттүк. Эми балдар, карасаңар, эмнелердин сүрөттөрүн көрүп атабыз? Суусундуктар. Deniz sütü, cılkılar, susunduklar, ulutluk susunduklar, kımız. Силердин оюңар боюнча ушул сүрөттөрдүн негизинде бүгүнкү биздин өтө турган темабыз кандай тема деп ойлойсуңар? Кымыз болушу мүмкүн. Же жайлоодо дагы улуттук суусундуктар десек да болот. Жылкылар, кымыздын жасалышы, бэйнин сүтү. Мына биздин бүгүнкү темабыз кымыз, ал эми грамматикалык темабыз сүйлөм түзүүдө анткени себеби деген себеп байламтыларды колдонуу. Биз анткени себеби деген байламтыларды буга чейин эле колдонуп жүрөбүз. Ошону кайрадан кайталайбыз. Демек, биздин темабыз кымыз болуп аткандан кийин, грамматикалык темабыз белгилүү болгондон кийин биздин максатыбыз эмне? Сабакта эмне кылабыз деп ойлойсуңар? Так, кымызды реклама кылабыз дейт. Kımız жөнүндө көп маалымат билебиз. Так, жакшы. Силердин оюңарча? Кымыздын пайдалысын айтып беребиз. Пайдалуулугу жөнүндө айтып бересиз. Силердин оюңарча? Кымыздын жасалышы жөнүндө. Да, жасалышы жөнүндө билет экенбиз. Демек, биз максатыбызды аныктап алдык. Эми дааны аныктап алалы. Сакал окучу. Сабактын максаттары. Сүйлөм түзүлүү анткени себеби деген себеп Байламталарды колдонууну кайталайбыз. Тексттеги маалыматтар боюнча сүйлөшөбүз. Кымыз денсаулыкка пайдалуубу? Деген суроого жооп беребиз. Биринчиден Так, демек, максатыбызды аныктап алдык. Азыр мен таратып атам силерге кымыз боюнча текст. Ошону карап чыккыла дагы. Бир окуучу окуйт. Так. Ар бириңе бирден. Андан кийинки тапшырманы андан ары беремин. Так. Айдана окуй калчы, жетти барыңарга. Так, окуй калгынын үнүңдү чыгарып, жакшынакай кылып. Кымыз дени сүтүнөн даярдалат. Кымыздары суусундук. Кымызда минералдык туздар жана С, В, А витаминдер бар. Алар тамак сиңирүүнү жакшыртат. Кымыз кандын көбөйүшүнө жардам берет. Кымызда майлуулук аз, ошондуктан ал өтө пайдалуу. Ошондой эле йоддун саны да өтө жогору. Йод денсаулукка абдан керек. Ал бойду жана акылды өстүрөт. Кымыз иммунитетти көтөрөт. Бэйнин сүтү менен көп ооруларды дарылоого болот. Кымызды дайыма ичкен адамдар узак жашашат. Так, жакшы. Так, ушул жерден эми биз азыр мындай кылабыз. Могу сөздөрдү бүгүнкү биздин темабызда ушул сөздөр жолугат. Ушул сөздөр боюнча бир сыйра кайталап коелу. Так, биринчи сөздөрдү окусаң. суусундук, кандай суусундук? Пайдалуу суусундук, даярдалган суусундук. Так, суу деген сөз менен сүйлөмсүп көргүлөчү. Айгерим. Сен суу көбүйтсең аябай оорулайсың да, мындай суу ичиңе бар. Так, тазалап турат, организмди. Жакшы, силер? Ар бир киши бир күндө 2 литр сууну ичет. Так, жакшы, эң жакшы. Так, андан кийинки сөз кайсыл экен, Адель? Сүт, бэйнин сүтү, уйдун сүтү, койдун сүтү. Так, жакшы. Сүт боюнча сүйлөм түзө калгыла. Озек эле. Сүт денсаулукка аябай пайдалуу. Пайдалуу. Дагы? Сүттүн ичинде аябай көп кальций бар. Так, жакшы. Дагы? Сүт азыктары абдан пайдалуу. Сүт азыктары пайдалуу. Андан кийинки сөздү Гүлкыз. Кымызды даярдаш керек, кымызды ичүү керек. Так, кымыз деген сөз менен сүйлөм. Кымыз кишиге аябай пайдалуу. Так, адамга пайдалуу десек. Кишинин синоними адам, Так, силер тараптан? Кымыз тамак сиңирүүгө жардам берет. Так, жакшы. Так, Кымыз улуттук суусундук, эң жакшы. Мерим, кийинки сөздү. Денсаулукка пайдалуу болуш керек. Так, кана, ден соолук деген сөз менен сүйлөм. Ар бир адам денсаулугу чың болуш керек. Ар бир адамдын ден соолугу чың болуш керек. Силерден? Биринчи байлык денсаулык. Дагы? Денсаулук үчүн спорт менен машыгыш керек. Эң сонун. Так, андан кийинкисин Медина. Дары ичиш керек, убагында дарылануу керек. Дарылануу керек.
Оорuganda дарыны ичиш керек. Так, дагы. Дарыны көп ичпеш керек. Дагы сүйлөм барбы? Дары биз ооруган амалда бизди сакайтат. Сакайтат, эң жакшы. Мына ушул сөздөр бүгүнкү биздин темабызга ылайык келе турган сөздөр. Так, ушул сөздөр бар да. Эми ар бирин карап чык дагы. Ушул тексттен түшүндүк да тексттин мазмунун. Тексттен азыр немелер тапкыла? Этиш сөздөр тапкыла дагы. Ошол этиш сөздөргө анткени себеби деген байламтыларды кошуп сүйлөм түзөсүңөр. Тетрадка эмес, мындай эле ооз экеле. Тетрадканан башканы айтамын. Байы. Энин сүтүнөн даярдалат. Так, этиш сөз кайсы? Этиш сөз даярдалат. Так, эми анткени себеби эки байламтанын бирөөнү алып сүйлөм түзүп көрчү ошол. Кандай сүйлөм түздүң? Кымызда минералдык туздар көп. Анткени кымыз бенин сүтүнөн даярдалат. Так, жакшы. Экинчи сүйлөмдү карасаң? Кымыздары суутсуздук. Так, андан кийин Кымызда минералдык тузда жана С, В, А витаминдери бар. Так, андан кийинки сүйлөмдү оку. Алар тамак сіңирүүнү жакшыртат. Эмне кылат? Жакшыртат. Балким тиги топ, жакшыртат деген сөз менен сүйлөм түзөрсүңөр. Кана. Жакшыртат анткени кымызда С, В, А витаминдери бар. Так, кымыз эмнени жакшыртат? Тамак сіңирүүнү жакшыртат. Анткени анда С, В, А витаминдери бар. Так, андан азирээк. Кымыз кандын көбөйүшүнө жардам берет. Так. Жардам берет. Улуттук сусундар бизге пайдалуу. Анткени кымыз бизге аябай жардам берет. Так, кымыз сен улуттук суусундуктар деп атып, кайра кымызга өтүп кеттиң. Так, кана өзүңдүн оюңду топточу. Экологиялык таза шартта даярдалган болот, даярдалган болот. Так, андан ары Вера. Кымызда майлуулук аз, ошондуктан ал өтө пайдалуу. Так, андан кийинкисинди оку. Ошондой эле йоддун саны да өтө жогору. Так, андан ары. Йод ден соолукка абдан керек. Так, абдан керек. Так, ушул сөз менен түзүп көрчү. Анткени ал ден соолукка пайдалуу. Так, Алия. Ал бойду жана акылды өстүрөт. Анткени анын курамында кальций бар. Так, жакшы. Медина. Кымыз иммунитетти көтөрөт. Кымыз иммунитетти көтөрөт. Анткени кымыз кыргыз улуттук пайдалуу кыргыз улуттук суусундук. Так, эми ушул жерден эле мындай кылалы. Эки топтек ушул биз кымызды кантип реклама кылат элек? Дүйнө элине кантип билдире алат элек? Ушул үстүнөн иштеп көргүлөчү. Кандай кылсак дүйнө эли билет, башка элдер билет кымызды. Кымызды жарнама кылгыла, реклама, жарнама. Түшүнүктүүбү? Силер дүйнө элине кантип билдирет элеңер? Бул топтон ким сүйлөйт? Алия сүйлөйсүңбү? Так, силер да токтоткула ишиңерди. Биздин кымызыбызда А, Б, С витаминдери бар. Жана ал иммунитетти көтөрөт. Кымыздын курамында йод бар. Кымыз кандын көбөйүшүнө жардам берет. Так, ушинтип реклама кылып атасыңар, жарнама кылып атасыңар. Демек, кан аздуулук менен кыйналып ооруган адамдар ушуларды укса эле, биздин кымызды иче башташат экен. Силер кандай жарнама кылып атасыңар? Кымыз, урматтуу телеөрчүлөр, сиздин улуттук кыргыз элибиздин улуттук суусундугун тааныштырабыз. Кымыз жашыл жайлоодо жакшы абада бийинин сүтүнөн жасалат. Анын курамында йод жана витаминдер бар. Ал ашказанга пайдалуу жана жаман оорулардан сактайт. Ошондуктан кымыздан ичкиле. Телевидение аркылуу кайрылып атат. Силер жалпы кайрылып атасыңар. Алия да толуктайсыңбы? Йод ден соолукка абдан пайдалуу. Ал бой жана акылды өстүрөт. Йод болсо кымыздын курамында бар. Мен үчүн бул сабак аябай кызык болду. Себеби мен аябай кымыз жөнүндө аябай көп билдим. Көп маалымат алдыңар, Так, жакшы. Түшүнүктүүбү баары балдар? Эмесе мындай,
Бул азыктардан тышкары дагы ден соолукка пайдалуу кеңештер бар. Мына силер үйдөн текст түзүп келесиңер, ден соолукка пайдалуу кеңештер. Дагы кымыздан тышкары кантип биз ден соолугубузду чыңдасак болот, өзүбүздүн ден соолугубузга кантип кам көрөбүз, мына ошонун татынакай кылып текст кылып түзүп келесиңер. Макулбу? Түшүнүктүүбү? Сабак аяктады, бошсуңар.